Srochni ketganda endi ham yechgan yerda qolgan. Qozon solgan dasturxon ham qolgan. Фаридахан Далимованың ең ұлы баласы өзіменен қошы 2 аялы 5 баласын Қырғызстаннан чыгарып кеткен. Кейін соңы анын үй бүлөсү менен Сирияда жүргөнү тууралуу кабар болгон. Арадан 1 жылдан ашуун убакыт өткөн. Бирок болгон 3-4 жолу үй бүлөсүнө коңгуроо чалып, бирок кай жерде эмне жумуштап жүргөнүн айтпай, андан кабатыр албоону өтүнүп, энесинин ыраазычылыгын суранган. Endi uncha bolasi bilan 2 xotin bilan bir yoqqa ketdi. 2 ayalın 5 nöre merчити bizge айтпай кетип калышы такыр ойма келбептир. Бирок балама сен башкача болуп өзгөрүп кеттиң. Жаман жолго кирип бир нерселерге аралашып калган жоксуңбу деп эскертип жаттым. Бүт баары артына кете баштады. Ишкерлик менен алектен чубага да көңүл бурбай койду. Аны сезген андан кичүү 2 уулум да мага тынбай айтып жатышты. Мен укпай жатат деп аларды жошутуп койчу болдум. Өткөн жылы орозо айынын башында арапалык кылып үйүнө чакырам деген эле чакырбады. 3 күндөн кийин билсек баарын таштап үйдөн чыгып кетиптир. Балдарымды боорумдан жулуп кетти. Bilsem araba günü kechqurunib ketib qoldi. To'g'ri, shu salonatchiligini bilaman, boshqa hech narsa qayerdaligini ham bilmayman. Мынтип Тымыздын Сирия калабасына балдары жашыруун азгырылган үй бүлөлөрдүн күйү түкүч. Анткени 5 убакыт намаз окуп, мечитке каттап, ыйман жолуна түшкөн эр-азамат уулдарын колдон чыгаранга бушайман. Көпчүлүгүнүн дареги жүргөн жери белгисиз. Болгону Сирия жаңжалына кеткенинен кабар угулган. Эми аргасы түгөнгөндө ата-энелердин жоон тобу бийликке, эл өкүлдөрүнө балдарын кайтарып берүүнү өтүнүшүүдө. Ал арада артка кайтаруу жана алдын алуу чаралары көрүлүп жатат. Кантип биз ушул Сирия мамлекетине кайтарып, өзүнүн мамлекетине кайтаруу боюнча маселелер болду. Азыр жоопторду өзүңүз уктуңуздар. Бизде мисалы үчүн Ош областынан аймагынан бүгүнкү күндө 192 адам чыгып кеткен да. Анын ичинен 53 эле аял киши болот. Биз буларды добровольно келсе эч кандай жоопко тартпайбыз. Булар эми адашып кетип аткандар. Турция мамлекетине барып, анан иштеп атабыз деп эле болот атат. А биздин маалыматтар боюнча Турцияга барып, андан ары Сирияга өтүп кеткен болот атат да. Биз бул туугандар менен сүйлөшүп Мындай кырдаалдан улам адам сатууга каршы күрөшүү чараларын көрүү, ага каршы турууда парламенттин социалдык саясат комитети, бейөкмөт уюмдар ортосунда чогуу аракеттер башталды. Атүгүл ата-энелер, имамдар менен Сирияга азгыруу жолдорун бөгүү, алдын алууда эл башчыларына чоң жоопкерчилик жүктөөдө. Бирок көпчүлүк айтып атат, акча каражаты менен чыгып кетип атат депчи. Мага жеткен маалымат боюнча, мен топтогон маалыматтар боюнча, бир дагы үй бүлөгө бир белгилүү суммадагы акча каражат түшкөн эмес. Бирок балдары алыстан баягы 72 адамды, же көп адамды мен бейишке чыгарам, мен жихадчымын, мен бейишин кылып жүрөм деген кабарларды айтышканда, бул дагы болсо баш айландыруу. Мындай айтканда, ошон үчүн биздин бүгүнкү келген максатыбыз, мен айтар элем, Кыргызстандын жаштары, кыргызстандыктар кул болбосо экен. Эмгек кулчулугунда жана башка кулчулуктарда. Ар кандай азгырык түшүнбөстүктөн улам согуштук аракеттерге катышып жүргөндөр кылмышкер катары эсептелбейт. Анткени көпчүлүк ал жака жеткенде адашкандыгын түшүнүүдө. Бирок артка кайтууда аларга кысым болоорунан кайта албагандары да көп. Сунуш кылып, бирок башка жака алып барып салган нерсе, баргандан кийин бир жакта кармап же чыгарбай, же мындай документтерин алып алган нерсе, ошо биздин мыйзамга жараша бул ошол кылмышкердин кылган иши. А булардын үстүнөн ошо кылмышкер иш жүргүзүп атат. Ошон үчүн бул кеткендерди биз камабашыбыз керек. Буларды биз кылмышкер катары карабашыбыз керек. Булардын түпкү себебин аныктап, буларды кайтарып алышыбыз керек. Булар азыр эми мына бизди камайт экен деп коркуп келбей ошол жакта мерт болуп кетиштери мүмкүн, майып болуп калыштары мүмкүн. Бул өтө орчундуу маселе. Муну мындай биз комплекстүү карашыбыз керек да. Эске салсак, Кыргызстандан Сирия согушуна 421 адам азгырылса, ичинен аялдардын саны 91. Ал эми 49 жашы жетелек өспүрүмдөр. Ош облусунан азгырылгандар 200гө чукулдаган. Анын 21 аялдар. Сирия калабасына негизинен 17 жаштан 28 жашка чейинки курактагылар кеткени маалым. Жумамидин Сулайманкулов, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Ош шаары.